Кыргызстандагы блогерлер креативдүү индустриялар паркына резидент болуп, өздөрүнө ыңгайлуу салык режимин тандай алышат. Бул тууралуу салык кызматынын башчысы Алманбет Шыкмаматов билдирди. Ал блогерлер жалпы салык режимин тандаса болорун айтып, анда алар жалданма жумушчулардын кирешесинен алына турган салыкта парктын резиденти болбогон адамдардай 10% эмес 5% өлчөмүндө төлөй турганын белгиледи. Шыкмаматовдун айтымында, өзгөчө салык режимин тандаган учурда блогерлер 2027 жылга чейин кирешенин 1%-ын салык катары төлөйт. Андан кийин 2%-га жогорулайт. Киреше салыгы болсо жалпы салык режиминдегидей эле 5%-ды түзөт. Бул эки учурда тең блогерлер 15 жылга камсыздандыруу төлөмдөрүнөн бошотулат. Шыкмаматов кимдир бирөөнү салыктан бошотуу туура эмес экенин айтып, бирок блогерлик ишмердүүлүктүн жаңы өнүгүп келе жаткан тармак экенин белгиледи. Анын айтымында, блогерлер маанилүү коомдук милдетти аткарууда. Алардын көбү маалымат таратуу, элди агартуу, өлкөнү жарнамалоо менен алектенет. Ошондой эле блогерлер жерлердеги көйгөйлөрдү көтөрүшөт. Буга чейин Казакстанда 20 миңден көп катталуучусу бар. 500дөн ашык блогерлер миллиардтаган теңге карызы бар экендиги тууралуу эскертмелерди алганы кабарланган. Өлкөнүн мамлекеттик кирешелер комитетинин маалыматына ылайык, алар жалпысынан 53,3 миллиард теңгелик кирешелерин жашырышкан.